Ассаламу алейкум, кутмандуу күнүңүздөр менен. Жалпыңыздарды ушул босогобузда турган ыйык орозо айыңыздар менен куттуктамакчымын. Орозо кармай турган мекендештерибизге жалпыңыздарга сабыр тилейм, күч кубат, эсен аман айды аяктап алыңыздар. Анан ушул темада билимим жетишинче сиздерге ушул сүйлөп бергенге аракет кылмакчымын. Алгачкы эле суроо ушундай болсун: кимдерге орозо кармаганы болот, кимдерге болбойт? Жалпысынан алганда көпчүлүк адамдарга, айрыкча эркек кишилерге орозо болот, кармай бериңиздер. Кээ бир учурлар гана орозону токтотот да, ден соолукка байланыштуу. Ошолор жөнүндө сиздерге айткан аракет кылайын. Демек, эгерде сиздин ашказаныңызда жара бар болсо, ал ооруп жаткан болсо, ашказанда же онекели чегиде озгоп ооруп жаткан болсо, сизге орозо кармаган болбой калат. Анткени арты бир аз коркунучтуу болуп калышы мүмкүн. Бирок сизде ашказанда жара болгон, дарылангансыз, азыр жакшы болсоңуз орозо кармасаңыз боло берет. Дегеним, мурда ооруп жакшы болгондорго мүмкүн. Анан учурда ооруп жаткан болсо, анда болбой калат, дарыланыш керек сөзсүз түрдө. Анан диабет, эгерде сиздин кант диабетиңиз бар болсо жана сиз инсулин алсаңыз, сизге орозо болбой калат, кармабаңыз. Анткени бул нерсе ушул сизге коркунуч пайда кылышы мүмкүн да. Бирок сизде диабет бар болуп, таблетка ичип эле жүргөн болсоңуз, кандагы глюкозанын деңгээли 10-12ден ашпаса, анда сизге орозо мүмкүн. Аракет кыла бериңиз. Жада калса, бул сизге дары болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан сизге сунуштайм, бирок сөзсүз түрдө өзүңүз менен жегени кандайдыр бир азык ала жүрүңүз. Мисалы, бир банан деп коелу. Өзүңүздү начар сезип, алсырап, тер кетип, муздак калтырап баштасаңыз, дароо жей калыш үчүн оозду ачыш керек болуп калат. Ошондой учурда, эгер андай болбосо, ачкалык менен ошол орозо кармай бересиз. Анан дарыны токтотуп койбойсуз. Эртең менен ичилчү дарыны ооз бекиткен убакытта, кечинде ичилчү дарыны оозду ачкандан кийин иче бересиздер. Анан жүрөк темасында ачыгы мен өтө көп биле бербейм, бирок жүрөк жетишпестиги болсо дагы сизге болбой калат орозо кармаган. Мисалы, 100 метр басып эле чарчап калчу болсоңуз, ансыз деле өзүңүз ага барбасаңыз керек. Анан боор оорулары боюнча айта турган болсом, сизде гепатит бар, учурда ооруп жаткан болсоңуз, дарыланып жаткан болсоңуз, сизге дагы сунушталбайт. Энергияга организм муктаж. Бөйрөк боюнча деле ушундай. Өнөкөт бөйрөк тарты бар, креатиниңиз 100дөн жогору, жада калса заараңыздан да белок чыгып атат, сизге таптакыр орозо мүмкүн эмес. Ачка жүргөнгө болбойт. Бирок башка оорулар, пиелонефрит, бөйрөктө туз бар, ушундай нерселерге орозо кармай бересиздер. Анын эч кандай зыяны жок. Анан кош бойлуулуктун 3-чү семестр, триместр деп коелу, 7-8-9 айларында мен сунуштабайт элем. Анткени бала чоңоюп эле калган болот. Энергияга болгон муктаждык көбүрөөк организмде. Баштапкы триместрлеринде болот, орозо кармай бересиздер. Анан дагы кимдерге болбойт? Аз кандуулук, сиздин гемоглобиниңиз 80ден деп коелу, өзү 90дон десек деле болот. 80ден аз болсо, дарыланышыңыз керек биринчи. Канды көтөрүш керек. Чукур дегенде 90-100гө жеткирип, анан орозо кармай берсеңиз болот. Болбосо, бул сиздин абалыңызды начарлатат, организмдин абалын. Жалпысынан мен ушул учурларды эле билип турам азырча. Башка ушул орозо кармаганга болбой турган ситуациялар дээрлик жок. Ошондуктан
кандай гана ооруңуз болбосун орозо кармай бериңиздер. Анан суроолор болсо ушул боюнча менде мына ушул ооруда болобу деп комментарийге жазып койсоңуздар, балким дагы бир жолу видео чыгарсам ошондо айтаттырмын. Анан орозонун өзү ден соолукка өтө пайдалуу. Организм тазаланат. Биз руханий жактан дагы тазаланабыз. Чындыгында организм ички органдар деле чарчайт кечке тамак жей бергенден улам. Ошон үчүн аларды деле кээде эс алдырыш керек. Орозо эмес учурларда деле жумасына бир жолу орозо кармап турсаңыздар өтө пайдалуу бул. Анан кандай тамактаныш керек? Негизи тандалган бир азыктар жок атайын орозо үчүн. Бирок белок, углевод, май үчөөнү тең толуктаган аракет кыла бериңиздер. Буларды болсо ар кайсы азыктардан алабыз да. Мисалы, белокту дагы, майды дагы, углеводду дагы камтыган азыктар деле бар. Бирок айрым азыктар бир эле углеводду камтып калышы мүмкүн. Мисалы, ошон үчүн рационду колдон келишинче байыраак кыла бериш керек. Көбүрөөк түрдүү нерсе жей бериш керек. Айрыкча белокту токтотпойсуздар. Эт, жумуртка. Анан балык жесеңиздер жакшы болот. Өтө бир туздуу нерсе жеп албаңыздар. Айрыкча эртең менен. Болбосо кечке суусап кыйналасыздар. Колдон келишинче бир катуу иштебей, өзүңүздөрдү аяп, эс алууну айкалыштырып, анан орозо кармаңыздар. Кыйнабаш керек дейт го. Эми чындыгында кыйналабыз, баары бир ачкалык баары бир болот. Өтө маанилүү дагы бир фактыны келтирип коеюн. Мисалы, кечке ачка болуп калбайын, кечке суусап калбайын деп саалыкта көп тамак жеп албаш керек да. Ушул дагы өтө маанилүү. Бир олтурганда канча тамак жеш керек болсо, саалыкта ошончо эле жеңиздер. Суусап калбайын деп көп суу ичип албаңыздар. Бул сиздин организмиңиздер үчүн стресс болуп калат да. Ошон үчүн ушул нерселерге дагы маани берип коюңуздар. Баары бир ачкалык болот, баары бир суусоо болот, бекеринен орозо эмес. Ошондуктан орозо учурунда бир олтурганда канча жеш керек болсо, ошончо эле жеңиздер. Анан ооз ачкан учурда деле ашыкча тоюнбаңыздар. Суроолор болсо комментарийге жазып кое бериңиздер. Анан ушул учурдан пайдаланып комментарийге жакшы каалоо тилекти билдирген ар бир ушул көрүүчүгө дейли ыраазычылык билдирем. Бар болуңуздар.